Салам. Салам. Эмне болду? Кара, мен туугандарым белекке эмне беришкени. Мындай тыйын менен иштеп акча тапса болот дегенди уккам мен. Бирок кичине күтүш керек. Анда жакшы, баарына салам достор. Силер менен Амир жана ошондой эле Салия, жана бул билимдүү жашоо программасы. А биз баштадык. Коллекциялык тыйындар бул чакан тираж менен чыгарылган тыйындар. Мындай тыйындар баалуу металлдардан даярдалат. Коллекциялык тыйындарды жаратуу үчүн 1 жылдан 4 жылга чейинки убакыт кетет. Башында адистер жаралуучу тыйындардын темасы менен байланыштуу бардык материалдарды изилдеп чыгышты. Андан соң сүрөтчү дизайнерлер биринчи эскиздерди иштеп чыгышты. Прежде чем выпускать монету, готовят гипсовую модель. Тыйын чыгарардан мурда гипстен модель даярдашат. А булар болсо мөөрлөнгөн элементтер. Башкача айтканда бул жери ичке бүктөлгөн, бул жери томпоюп турат. Анан биринин үстүнө бири коюлат жана ошонусу менен сүрөт оюлат. Чеканится изображение. Это вот оборотная сторона изображения монет. Эскиз ырасталгандан кийин анын гипстен модели аткарылат. Андан кийин тыйындын модели үлгүсү оюлат. Андан кийин дагы бардык пландаштырылган тираж. Кыргызстандын бардык коллекциялык тыйындары чет өлкөдө даярдалат. Казакстанда, Литвада, Россияда жана Польшада. Тыйын даярдалган материалдар алтын, күмүш жана ошондой эле жез, никель эритиндини колдонушат. Тыйындын тематикасы бул кыргыз элинин тарыхы, маданияты, жаратылышы, каада салттары. Биринчи тыйын Улуттук банк аркылуу 1995-жылы чыгарылган. Первая нумизматическая монета посвящена тысячелетию. Биринчи нумизматикалык тыйын Манас поэмасынын 1000 жылдыгына арналган. Ал алтын жана күмүш тыйын түрүндө чыгарылган. Бүгүнкү күндө Улуттук банк аркылуу 71 алтын, күмүш, жез, никелденген мельхиор тыйындары чыгарылган. Золотая, серебряная, медно-никелевая, мельхиоровые монеты. Вы видите монеты, которые посвящены. Бул силер көрүп турган тыйындар улуттук спорт түрүнө, улуттук музыкалык аспаптарга арналган. Күмүш мельхиор тыйын кыз кумай, ал спорттук жана улуттук оюнга кирет. Относится к спортивным и народным играм. А также вот последняя монета, которая была. Жана ошондой эле мына бул акыркы тыйын, ал үчүнчү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата улак тартыш жана жез никелденген улак тартыш тыйыны чыгарылган. Вот золотая монета Акельбирс, снежный барс. Здесь вы видите? Акельбирс алтын тыйыны Акельбирс. Бул жерде көздүн ордуна бриллиант салынган. Бул жерде Акельбирстин көзүнүн ордуна Сваровский кристаллдары салынган. Идет камни Сваровский. Также вот дрофа, филин. Ошондой эле дрофа филин. А силер билесиңерби бул эмне гүл экендигин? Айгүл. Туп-туура, ал Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Бул жакта жайран жана сулуу турна кетет. Журавль красавка. Эта монета называется «Мирно». Бул тыйын биздин балдардын дүйнөсү деп аталат. Ал конкурсту жеңип алган кыздын сүрөтү боюнча аткарылган.
детей, которые вот выиграла конкурс. Бул тыйындар нумизматтардын коллекциясы боюнча таратылат жана эл аралык конкурстарга катышат. Коллекциялык тыйындардын максаты эл аралык деңгээлде өлкөнүн пиары. В этом стенде можно увидеть монеты, выпущенные по произведениям. Бул стендте Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына карата чыгарылган тыйындарды көрүүгө болот. 2010-жылы бул тыйындар Санкт-Петербургдагы соода үйүнөн дипломго көрсөтүлгөн. Муну менен эмне бул тыйындардын артыкчылыгын баалашты десек болот. Алар Чыңгыз Айтматовдун көрүнүктүү чыгармаларын чагылдырып турат. Произведению «Белый пароход», «Прощай, Гульсары», «Джамиля», «Первый учитель». Алар бул чыгармалар Ак кеме, Гүлсарат, Жамиля, Биринчи мугалим жана Саманчынын жолу. Улуу жээк жолу тыйыны тарыхый маанилүү тыйын катары 2013-жылы Берлинде 1-орунга ээ болгон. Ошондой эле ушундай стелла жана дипломго татыктуу болгон. Также была удостоена вот такой вот стеллой и дипломом. Коллекциялык тыйындар коллекционерлер арасындагы популярдуу темага көз каранды. Канчалык тыйын аз даярдалса, ошончолук алардын баасы жогору. Ошондой эле Улуттук банк аларды сатууну токтотоор замат коллекциялык тыйындардын баасы өсөт. Кыргызстанда коллекциялык тыйындарга карата кызыгуу жылдан жылга өсүүдө. Бүгүн аларды бир гана коллекционерлер эле сатып албастан, жөн гана жарандар да сатып алууда. Айтмакчы, Улуттук банктын коллекциялык тыйындары төлөмдүк каражат болуп саналат. Чынында элеби? Ооба. Ого, мен мисалга маршруткада мындай тыйын менен төлөмөк эмесмин. Анда мындай жол жүрүү өтө эле кымбатка айланмак. Мындан көрө жөө кеткен жакшы. Эгерде силер акчаңарды коллекциялык тыйынга инвестициялагыңар келсе, анда силер тез кирешени күтпөгүлө. Андан акча иштеп табуу үчүн 10-15 жыл өтүү керек. Амир, менде сен үчүн белегим бар. Кара. Вау! Рахмат сага чоң. Балдар, карагыла. Жарыктык жана жакшылык, ийгилик менден. Силер менен Амир болду жана ошондой эле Сайлия жана бул билимдүү жашоо программасы. Баарыңарга кош. Да я пауков не боюсь. Ага, еще раз что тебе найдут. Ты оттуда бежишь, иди, а? Каракур. Ты понимаешь, так же, как 1 сом. Вот сейчас он ничего, 1 сом сейчас стоит 1 сом в этой бумаге. Ага. А через 20 лет это будет, оно стоит будет не 1 сом, а $1 миллион.